Келиңиз. Ийгилик болсун. Айзат Абикова Актала районунун Терек айылынын тургуну. Ал мамлекеттик салык кызматы өткөрүп жаткан утуш оюна катышып, уюлдук телефон утуп алды. Ал салык саясатын колдоп дүкөндөн дайыма чек талап кылып, жалпы 156 билет чогулткан. Анын ичинен бирөө байгелүү болду дейт жеңүүчү. Терек айылынан келдим. Ошо салык чек кызматынан чектерди талап кылып, сода кылганда содалардан чогулткан чектерди, заправкалардан чогулткан чектерди чогултуп отуруп, ошо салык чекке катышкам. Ошон менен мен смартфон утуп алдым. Атайын ниет кылып катышкам. Ошондон смартфон утуп алдым. Там деп ойлогон эмесмин, бирок мүмкүнчүлүк болду окшойт. Ушундай санга ушул чектердин пайдасы тийди да. Эми бул болсо өкмөтүбүзгө жардам, өкмөтүбүзгө ушундай жардам кылсак, өкмөтүбүз өнүгүп кетет деп ойлойм. Чек талап кылып байге утуп ал оюнуна Нарын облусу боюнча жалпысынан 18 жаштан өйдө курактагы 23.649 адам катышып, анын ичинен 81 адам утушка ээ болгон. Жеңүүчүлөр Актала районунан 9, Атбашы районунан 20, Кочкор районунан 21, Жумгал районунан 7, Нарын районунан 8 жана Нарын шаарынан 21 адам болду. Байгеге уюлдук телефондор, ноутбуктар, Dyson маркасындагы чач кургатуучу фен жана электромобиль коюлган. Жогоруда айтып отурган жанагы чек талап кылып байга утуп ал деген негизги бул инструмент болуп, бул ККМ аппараттары ойнотот да. ККМ аппараттан чыккан чектерди ошо негизинде ойнотуп жана электромобиль анан кызыктыруу байгелерин баарыбыздын жашоочулары утуп атышат. Бүгүнкү жеңүүчүлөр соода борборлордон, май коюучу жайлардан дайыма ККМ аппараты менен иштөөнү талап кылып салык саясатын колдогондор. Ал эми учурда ККМ аппараты менен иштөө эки тараптуу пайда бере баштады. Башкысы мурункудай патент алуу менен убара болбой, баары ачык айкын көрсөтүлүп, көйгөй жаратпайт. ККМ аппараттарын айта келсек, Нарын шаарына 1095 аппарат коюш керек болсо, биз 1095 аппараттын баарын койдук. Азыр болсо бизде жана борбордук базардагы эле ишкерлерден калышты. Алар болсо мөөнөт берилген убактылуу 1-июлга чейин деп. Июлга чейин ага чейин бизде ККМ аппараттарды, мобильный ККМ аппараттарды кос программный жана телефондорун жүктөп алып, бака убактылуу ошолорду берип атабыз. Аларды срокторуну койдук, 1-июлга чейин ошолордун убактылуу колдонуп турган. Анткени көбүнчөсүнүкү баягы акча каражаты жетпей ошо ала албагандарды убактылуу биз ошондой коюп атабыз. Биздин өкмөт тарабынан дагы 32 000 ККМ аппараттары ушул убакта жазалып таратылуу алдында турат. Эгерде ошолор таратылып калса, биздин Нарын шаарында 250 кишидей бизге жазылды. Биз ККМ аппарат бесплатный болсо ошону ала турат деген мүмкүнчүлүк жок болуп атат. Ошо ала турат дегендер жазылды. Эгерде ККМ аппараттар биздин Нарын шаарына келип калса, ошолордон биринчи очередте ошол бизге ККМ аппарат алабыз деген жазылгандарды ошолорго биз биринчи таратабыз. Лотереялык утуш оюну учурда бир гана Нарын облусунда эмес, бүткүл өлкө аймагында жүрүп жатат. Бир жолу байге утуп алгандар экинчи жолу оюнга катыша албайт. Андыктан сизге кезек жакындап калды. Чек талап кылып байге утуп алыңыз. Жаркынай Күлташыр кызы, Нурсултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары.